Бир карыя өзүнүн уулу менен автобуска чыгып жайгашат. Автобус жүрүүгө даярданып, бардык жүргүнчүлөр өз орундуктарына отурушат. Автобус өз ордунан козголору менен карыянын уулу кубана баштайт. Уулунун жашы 30да болуп, ал автобустун айнек тарабында отурган. Автобус улам өзүнүн кыймылын тездеткен сайын, уулу атасына кайрылып: "Атаке, карасаңыз, бардык бактарактар артта калып бара жатат", деп бийик үн менен кыйкырат. Ата баланын каршысында алар менен бирге бара жаткан дагы бир үй бүлө мүчөлөрү бар эле. Кубанычка курчалган уулу айнектен колун булгалап, айлана чөйрөгө көз салып, өз атасына: "Атаке, караңызчы, бардык бактарактар чын эле артта калып бара жатат", деп дагы бир ирет өзүнүн бийик үнү менен атасынын көңүлүн бурат. Уулунун кубанычын көргөн атасы да ага кошулуп кубанат. Алардын маңдайында отурган үй бүлө мүчөлөрү бири-бирин карап таң калышат, себеби 30 жаштагы уулу өз атасына кудум эле жаш баладай сүйлөп жаткан эле. Уулу болсо дагы да: "Атаке, карасаңыз, булуттар менен жаныбарлар да биз менен кошо келе жатышат", деп кайрылат. Бир аз убакыттан кийин жамгыр тамчылай баштап, айнек ачык болгондуктан шамалдын багыты жамгыр тамчыларын дал ошол айнек аркылуу баланын колдоруна алып барат. Кубанган бала өз атасына: "Атаке, карасаңыз, жамгыр тамчылай баштады", деп бакырып жиберет. Алардын каршысында отурган үй бүлө мүчөлөрү болсо баштагыдан да таң калуу менен балага карашып, анын атасына: "Эмне үчүн сиз уулуңузду дарыгерге көрсөтпөйсүз? Ал кудум эле жаш балага окшойт экен. Биздин оюбузча сиз уулуңузду кечиктирбестен дарыгерге көрсөтүшүңүз керек", деп кеңеш беришет. Ошол учурда баланын атасы аларга кайрылып: "Албетте, ансыз да биз жаңы эле дарыгерден келе жатабыз. Менин уулум 30 жылдан кийин дал ушул күндөн баштап көзү көрө баштады". Урматтуу көрөрман, бул аңгемеден ала турган тарбиялык маани: ар бирибиз кайсыл бир нерсе тууралуу туура маалыматка ээ болбой туруп, ал тууралуу сөз кылбагандыгыбыз туура.